Супер KG порталынын чыгармачыл жамааты таң эрте Бишкектен өлкөнүн түштүгүн көздөй сапар алдык. Иш сапарыбыздын дагы бир максаты Ош-Бишкек жолундагы кызыктуу учурларга токтолуп, жаратылыштын кооздугун чагылдыруу болгондуктан унаа менен баруу туура болду. Төө ашууга жетпей, велосипедине бир топ жүк артып алып, тоо арасында отурган бул мырзанын чет элден келген конок экенин дароо байкадык. Өңүнөн чарчаңкы көрүнгөн коноктун жанынан өтүп кете албай, унаабызды токтотуп, таанышып, узак жолдо велосипед менен кайда бара жатканына кызыгып көрдүк. Ош-Бишкек жолунан биз Испаниядан келген туристти кезиктирдик. Таанышып көрсөк, бул мырзанын аты Рафаэль экен. Кыргызча good morning дегенде, кыргызча айтканда кутман таң же болбосо салам дейт. Рафаэль, саламатсызбы? Куш келипсиз Кыргызстанга. Испандар саламатсызбы дегенде кандай айтат? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Рафаэль Тлета Соңкөлдү көздөй бара жатканын айтып, абдан таң калтырды. Ал билдиргендей, велосипед менен көздөгөн жерине 4 күн дегенде жетет. Испаниядан Бишкекке учак менен келгенден кийин Борбор шаардан тартып велосипед менен жүрүп келе жатат. Суу жолго керектүү болгон гүл азыгын артынып алган турист бийик тоолорду аралагандан күч алып ырахатка батат. The road is very beautiful. But it's very dangerous, the car. Мен Кыргызстандын жаратылышынын кооздугуна абдан суктанып жатам. Чынында эле керемет. Адамдары да кичпейил жакшы экен. Суулары таза, ичкенге жеңил. Жолдун эки четин тоолор курчап сулуу болгону менен коркунучтуу. Бийиктикке чыгуу велосипед менен бир аз оор болууда. Түнкүсүн өзүмдүн атайын чатырым бар. Ошонун ичине уктайм. Испанияда футбол абдан өнүккөнү менен Реал Мадрид, Барселона дегендерге көп кызыгы бербейм. Тоолордун бийиктигинен рахат алам. I don't like soccer. I don't like Madrid, Barcelona. Only little Zaragoza is my city. Рафаэль дүйнөнүн 14 өлкөсүн кыдырып чыккан, тоого байланыштуу болгон спорттун түрлөрүн сүйөт. Кыргызстан анын кыялындагы өлкө болуп чыкты. Соңкөлгө аман жетип алса, кийинки сапары Ысык көлгө болоорун билдирди. Ал Кыргыз өлкөсүнө 1 айга келген. Биздин чыгармачылык топ Рафаэль менен социалдык тармактагы баракчаларыбыздын даректерин алмашып алып, коштошуп кайрадан жолууладык. Көп өтпөй, биз баарлашкан конок бул анын өмүрүндөгү биринчи интервьюсу экенин, Кыргызстан жөнүндөгү ойлорун Facebook'та баракчасына жарыялап чыгыптыр. Анын жазганынан Төө ашуудагы узундугу 2 чакырым 650 метрди түзгөн тоннелди саякатчы оор жүк ташуучу унаада өткөндүгү белгилүү болду. Күн абдан ысык, көлөкө жок. Аба ырайы муздак деп кыскашым алган эмесмин. Оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары өздөрү менен кошо ала кетүүнү сунушташты. Бирок мен бул жолду өзүм басып өтүшүм керек. Бул жердин эли абдан жакшы экен. Көбү унаанын терезесинен колдорун чыгарып, мени колдоп жатышты. Туннелдин алдында велосипед менен өтүүгө тыюу салынган деген белги жок болгондуктан кадимкидей эле велосипед менен өтөм дегем. Бирок ал жакта турган адамдар колдору менен белги берип токтотуп, уланып калышы мүмкүн экенин эскертишти. Акыры оор жүк ташуучу унааны токтотуп, 200 сом берип аркы бетке өттүм. Айдоочу жана жүргүнчүлөр менен нан жеп, алча шересин ичтим, деп жазат блогер. Демейде зуулдаган унаа менен бара жатып да жолдун кооптуу бурулуштарынан чочулап өмүрүбүздү тилейбиз. 4 күн жол жүрүп, 4 түн талаада уктаган Рафаэльге чыны менен ак жол тилеп, өз жолубузду уладык.